Ош шаарында жаңы жылдык балаты орнотулууда. Борбордук аянтка анын темир каркастары тургузула баштады. Мэрия быйыл кооздоо иштерине канча коротот, кандай өзгөчөлүк болот, тендерин карап чыктык. Ош мэриясы былтыр тургузулган 28 метрлик балатыны кайра коюп, акчаны үнөмдөгөнү жатат. Болгону жасалгасы башка болот. Балатыны оюнчуктар менен кооздоп, аянтты көрктөндүрүүгө муниципалдык менчик башкармалыгы 2 494 465 сомго тендер жарыялаган. Бул каражат анын каркасын тургузуп, кайра бузууга, оюнчуктарды илүү үчүн крандардын кызмат акысына, балатыга 350 даана жалбырак, каркастарын бириктирүү үчүн 85 даана темир хамут, арчанын айланасына арка жасоо үчүн керектелүүчү темир, профилдерден 350 даана сатып алууга жумшалат. Мындан сырткары арчанын айланасына арка жасоо үчүн жылдыз сымал жана оймо гүлдүрү бар темир, профилдерден 36 даана, арчаны жарыктандыруу үчүн 570 метрлик кабель жана дизайнга ылайык жасап краскалоо үчүн рейкалар алынат. Тендердин жыйынтыгы 22 ноябрда чыгат. Бирок ага чейин эле балаты орнотула баштады. Мэрияга караштуу маданият башкармалыгы аны минтип түшүндүрдү. Биз карказдар коюп койсок, олор келип, ал жерде иш көп да, жумуш көп. Суук, ар бир болут гайканы отургузуп, ар бир гайкага убакыт кетет. Ошол былтыр убакыттан кеткизип өткөзбөй, быйыл арча байрамды эртерээк баштайлы деп, ошо жаңы жылды тоскондор бар, тоспогондор бар, күткөндөр бар, күтпөгөндөр бар, сүйгөндөр бар, сүйбөгөндөр бар, ошолордун баарын эске алып эртерээк баштатабыз. Майрамдык иш-чара былтыркыдан өзгөчөлөнүп, балатылар шаарчасы менен толукталат. Ошондой эле флешмоб өтөт. Шаарда бир ошол борбордук аянтта 100гө жакын елка коюлуш керек да. Эгер ошол елкалар келип калса, ошол эми баягы уткан кооператив менен сүйлөшүп, ошол нерселерди алып келген болсо, ошол елканы да жасап аласын. Ош шаар тургундары, жаштар, студенттер, достор, журналисттер, спортсмендер, кыскасы баарын чыгабыз, акция алабыз. Борбордук аянтта балатыны бирге жасайлы деген. Жыйынтыктап айтсак, быйыл Ош жаңы жылдык жасалгалоого дээрлик 2,5 миллион сом жумшаганы турат. Тендеринде балатынын каркасын орнотуу каралганы менен анын жыйынтыгы чыга электе эле балаты тургузула баштады. Эске салсак, былтыр майрамга мэрия 3 миллион 399 миң сом сарптаган.